Саламатсызбы көрөрман, менин атым Айдана. 8 ноябрга карата күндүн башка окуялары менен тааныштырам. Биринчи айым Айгүл Жапарова 7 ноябрда мурдагы күйөөсү тарабынан мыкаачылык менен бычакталган Асель Ногойбаевадан кабар алганын билдирди. Жапарова коомчулук менен бирге мындай окуяларды кескин айыптай турганын айтты. Кыздарыбыз кайсы жерде болбосун өздөрүн коопсуз сезиши керек. Баштан азаптуу күндү өткөргөнүнө карабай Асель кайраттуу, жаркылдаган, мыкты мүнөзү бар кыздарыбыздын бири экен. Белегиң үчүн чоң рахмат. Бардыгы жакшы болот, деди Жапарова. Ошондой эле биринчи айым Ногойбаева тартуулаган белектин сүрөтүн жарыялады. Чүй облусунун селекция аягында мурдагы күйөөсү кулак мурдун, ошондой эле бетин кескилеп салган Асель Ногойбаева тууралуу коомчулукка 20-сентябрда белгилүү болгон. Жабырлануучу мурдагы күйөөсү зорлуктаганына арызданып, окуяга чейин милицияга бир нече жолу кайрылганын айткан. Ага карабастан Сокулук райондук соту шектүүнү пробациялык көзөмөл менен бошотуп салганы ачыкталган. Аталган окуя милиция жана судьялардын ишине карата сынды күчөткөн. Кийинчерээк жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков баш болгон соттор кеңеши райондук соттун судьясы Токтомаматовду жумуштан бошотууну президентке сунушташкан. Врачтар аялдын өмүрүн сактап калыш үчүн 8 саатка чукул операция жасашкан. Бир айдай ооруканада жаткан Ногойбаева жакында гана үйүнө чыкты. Ага дагы бир нече операция жасалышы керектиги айтылууда. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Кыргызстан жана Тажикстан өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топтору Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын дагы 17,198 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу 8 ноябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу 1 ноябрдан 8 ноябрга чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында болуп өттү. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган тилкелер боюнча тиешелүү иштүү улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшүү маанайда өттү деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин 3 ноябрда Менкаптын төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча талаш жараткан маселелер 2024 жылга чейин чечилип калышы мүмкүн экенин билдирген. 8 октябрда Кыргыз-Тажик чек арасынын 43,132 чакырымы такталганы белгилүү болгон. 18 октябрда мамлекеттик чек аранын 13,98 чакырымы боюнча да макулдашылган. Кыргызстандын Тажикстан менен чек арасынын жалпы узундугу 972 километрди түзөт. Азыр анын ичинен 600 километрге жакыны гана макулдашылган. Өткөн жылдын 14-17 сентябрында Кыргыз-Тажик чек арасында толук масштабдуу куралдуу жаңжал болгон. Атышуу мамлекеттик чек аранын бардык периметринде жүргөн. Эки тарап тең аскердик агрессияга бири-бирин айыптаган. Бишкек Манас аэропорту жолунда унаа жарышы уюштурган ишке байланыштуу дагы 3 киши кармалып, жалпы 12 айдоочу колго түштү. Бул тууралуу 8 ноябрда Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Айдоочулардын баарына 15 000 сомдон айып салынып, тийиштүү чараларды көрүү үчүн тергөө кызматына жеткирилди. Ал эми алардын автоунаалары айып короого киргизилди. Учурда териштирүү иштери уланып жатат. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматы кармалгандардын бири милиция кызматкерлери баш ийбегенин мойнуна алып, эл алдында кечирим сурап жаткан видеосун таратты. 5 ноябрга караган түнү белгисиз адамдар Бишкек Манас аэропорту багытындагы жолду жаап, унаа жарышын өткөрүүгө аракет кылышкан. Алар окуя болгон жерге барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, кызматтык унааны таш менен урушкан. Бул факт боюнча бейбаштык беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу 30 Адыр айылында 3 аскер кызматкери жол кырсыгына кабылып, алардын бири окуя болгон жерде каза тапты. Бул тууралуу Коопко 7 ноябрда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 7 ноябрга караган түнү болгон. Аскер кызматкерлери Тиево Лиганса өлкөсүндөгү жеңил унаада катуу ылдамдык менен бара жатып, кызыл чырак жанып турганына карабай трассага чыгып кетип, жүк ташуучу унаа менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен жаракат алган 2 аскер кызматкери ооруканага жаткырылды. Учурда окуяны териштирүү иштери уланып жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери 9 ай ичинде өлкөдө 4880 жол унаа кырсыгы катталып, 489 адам каза болгон. Жол кырсыгынан каза болгондордун 31-и жергиликтүү жолдордон ажал тапса, айыл, шаар жана калктуу конуштурдагы унаа жолдорунда 99 адам кырсыктан мерт кеткен. Ал эми мамлекеттик маанилүү жолдордон 39, эл аралык жолдордон 320 адам каза болгон. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Ош облусунун Арабан районунун 21 жаштагы тургуну 2 жашар
эгиз кыздарын сабаган видео интернетке тарагандан кийин 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 8 ноябрда облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, белгисиз аял 2 жаш баланы уруп жаткан видео мессенджерлердеги тайпаларга тарап жатканы тууралуу маалымат Араван райондук ички иштер башкармалыгына келип түшкөн. Окуя 6 ноябрда маалыматтардын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери башталган. Натыйжада наристелерин сабоого шектүү катары Араван районундагы Юсупова айылынын 21 жаштагы тургуну кармалып, жаш балдар шектүүнүн 2 жаштагы эгиз кыздар экени аныкталды. Ошондой эле аял мындай кадамга балдары заара ушатып койгон үчүн барганын билдирди. Окуя боюнча уруп сабап кыйноо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү Араван райондук сотунун чечими менен 2 айга камакка алынды. Учурда балдардын денесиндеги жаракаттарды жана психикалык бузууларды аныктоо максатында экспертизалар дайындалып, ишти тиешелүү мамлекеттик социалдык мекемелер жүргүзүп жатат деп билдиришти милициядан. Социалдык маселелер боюнча акимдин орун басары Бактыбек Осмонов учурда балдар ооруканада атасынын жана туугандарынын көзөмөлүндө экенин билдирди. Анын айтымында наристелердин атасы буга чейин Орусияда эмгектенип, 6 ноябрда Кыргызстанга кайтып келген. Бул айыл өкмөттө 2 социалдык кызматкер бар. Жакшы жашаган үй бүлө болчу. Биз дагы тасма тарагандан кийин дароо милиция кызматкерлери, социалдык өнүгүү бөлүмүнүн кызматкерлери менен барып кабар алдык. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Эгерде энесинин жаман адаттары болсо, буга чейин ушундай окуялар кайталанган болсо, анда балдары мамлекеттин деле кароосуна алып коебуз. Азыр фостердик үй бүлөлөр бар. Мамлекет тарабынан бир балага 18 000 сомдон айына төлөнүп берилет деп билдирди Осмонов турмуш басылмасына. Юсупова айылынын башчысы Насирдин Абдыраимов өз кезегинде бул үй бүлөгө социалдык кызматкерлер тарабынан жардам берилгенин белгиледи. Анын айтымында балдар ур токмокко алынган видеону шектүүнүн учурдагы күбөсүнүн карындашы тартып алган. Эгиз наристелер аялдын биринчи турмушунан экени маалым болду. Маданият министрлиги 8 ноябрда кыргыз эл артисти Зинаида Петриенко Чыңгыз Айтматов атындагы Орус улуттук драма театрында акыркы сапарга узатылганын билдирди. Актрисанын акка моюн сунганы тууралуу 6 ноябрда белгилүү болгон. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Менкаптын төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Тимурлан Ажамалиев, Театр ишмерлер союзунун президенти Жаныш Кулманбетов жана актрисанын жакындары, кесиптештери жана күйөрмандары катышты. Иш-чарада таланттуу актриса өмүрүнүн акырына чейин мыкты актриса, режиссер жана чыгармачыл насаатчы катары иштегени жана анын жаркын элестетүүлүккө сакталары баса белгиленди. 72 жаштагы Зинаида Петренко Орусиянын Уфа шаарында кесиптик билим алган. 1975 жылы Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрына ишке кирип, дээрлик 50 жыл бою кызмат кылган. Актриса өлкөнүн бардык аймактарында жана чет өлкөлөрдө гастролдо болуп, театр искусствосун өнүктүрүүгө зор салым кошкон. Петренко театр искусствосуна кошкон салымы үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти жана Кыргыз Республикасынын эл артисти мамлекеттик сыйлыктарына татыган. Актриса акыркы ролун 5 ноябрда Бальзаминовдун үйлөнүүсү кайрымдуулук спектаклинде аткарган. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. ЮНИСЕФ жалпы наркы 15 миллион сомдон ашык каражатка медициналык шприц, ийнелерин, кесүүчү кайчыларды, ийнелер үчүн атайын контейнерлерди, чакаларды жана атайын санитардык баштыктарды тапшырды. Бул тууралуу 7 ноябрда Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, медициналык шаймандар COVID-19 каршы эмдөөнү илгерилетүү жана вирус менен күрөшүү боюнча ГАВИ программасынын алкагында медициналык калдыктарды башкарууну жакшыртуу үчүн берилди. Аталган каражаттар өлкө боюнча 1735 эмдөө пунктуна бөлүп берилет. Каражаттар медицина тармагындагы муктаждыктарды дээрлик 2 жылга жабат деп күтүлүүдө. Медицина кызматкерлеринин жана жалпы калктын коопсуздугу ЮНИСЕФ үчүн биринчи орунда турат. Биз медициналык калдыктарды туура башкарууну жакшыртуу үчүн бул системанын туруктуулугун бекемдөөдө Кыргызстанга мындан ары да колдоо көрсөтө бермекчибиз, деди ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлүнүн милдетин аткаруучу Кристина Пруджиова. Министрликтин маалыматына караганда, өлкөдө жыл сайын саламаттык сактоо тармагында 10 000 тоннадан ашык калдык чыгарылат. Аталган калдыктар жалпы таштандынын 2-3% түзгөнүнө карабастан өзгөчө коркунучтуу болуп эсептелет. Таштандылар кооптуу микроорганизмдерди, уулуу дары-дармектерди камтыйт жана радиологиялык коркунучу бар. Ошондуктан мындай калдыктар менен иштөө маселесине өтө олуттуу мамиле жасалууга тийиш. Медициналык калдыктардын ар бир түрү өзгөчө туруктуу жана экологиялык жактан коопсуз жол менен иштетилиши керек деп айтылат билдирүүдө.